Бул фильм Байдузаман Саид Нурсинин 1927-1934 жылдар арасындагы Барла сүргүнүндө жашалып өткөн окуяларды баяндоо аракети. Береке эшигинен алыстырууга чыдай албайм. Жаным сага курман болооруна касамым бар. Назарың жетсе, эч ким жок башыма, эй Аллахтын нуру. Бүгүн кордук көргөн бул бейне эми мен үчүн да океанга айланат. Хасан Фейзи, Юреги. Аллахтын садык кулу Барла. Бир 1954 жыл. Арадан 20 жыл өткөн соң Устаттын Барлага экинчи келиши. Кимиси? Hazreti Ustad seni tanıydı. Алгачкы келишимде апаң сен куракта болчу. Сания карындашым, кандайсың? Досторубуз жакшыбы? Жолдошторуңуз көбөйдү устатым. Кош келдиңиз мырзам. Кош келиңиз. Кош келдиңиз мырзам. Кош келиңиз мырзам. Аллага шүгүр, сизди аман эсен көргөнүбүзгө. Кубаныч алып келипсиз. Алхамдулиллах. Мага эмне кабарлаган жоксуңар? Мырзам, кош келипсиз. Кош келипсиз. Кандайсың бир тууганым? Уулуң Мустафа кандай? Кудайга шүгүр. Мустафа окуду, мугалим болду. Бизди момтип таштап жөнөп кетти. Мугалим болду. Өтө сонун. Бул Мустафа чавуштун мүрзөсү. Бул Айтен кызыныкы. Бул Шамдык Хафыздын жубайы Зехраныкы. Бул жакта болсо Мухажир Хафыз Ахмет жатат. Устадым, кош келиңиз. Амин. Рахмат бир тууганым. Шамдык Тефик Рисалей Нур катчылыгын бүтүрүпсүң. Азыр эмне менен алексиң? Устадым, күнөөсү жок балдарга Куран окутуп атам. Бир тууганым, Рисалей Нур жазуу катчылыгынын сообу канча болсо, күнөөсү жок балдарга Куран окутуунун сообу да ошончо. Силер күбө болуп койгула. Бүгүн бейишке чакырышса, Тефигимди албастан кетпейм.
Отчеттор дизилдеп жатам. Бирок бул жерде Молдоке тууралуу сөз көрө алган жокмун. Губернатор да сурады. Айтканына караганда китеп жазуу менен алек экен. Ал жазбайт, жаздырат. Сиз эмне деп айттыңыз губернаторго? Эме төрөм, зыяны жок, өз жайына койгула дедим. Сиз бул кишини тааный албаптырсыз. Душманды этибарга албагандык, согушту башынан эле жеңдиргендик. Сиз да билесиз төрөм, бул киши Шейх Сайд сыяктуу көтөрүлүшкө аракет кылган жок. Аракет кылганда андан да көп киши топтомок. Сиз түшүнө албай жаткан нерсе мына ушул жерде катылуу. Бул кишинин эсеби чоң. Кенедей оюндар менен иши жок. Нурдун алгачкы эшиги. Муну кара, эмне экен? Нурдун алгачкы эшиги эмеш. Алгачкысын жаздырган экинчисин, үчүнчүсүн жаздырбайбы? Төрөм, куш учпаган, гербен өтпөгөн алыс жерге сүргүндөйлү. Көзөмөлүбүздө болот. Артында изи калбагандыктан унутулуп калат. Буга окшогондорго сүргүн айыл эмес. Үнүн кысуу үчүн азырынча ыңгайлуу жер бул жер. Сиз буга татыктуу эмессиз. Ошончо да кабыл алып коюңуз жетекчим. Чоңоюп турсуз. Ден соолугуңуз чын болсун төрөм. Ишимди чечип бергениңиз үчүн канткенде кутулам. Кереги жок эле. Бирок макул, эшиктин түбүнө коюп кой. Макул төрөм. Урматымды билдирем. Аман болуңуз. Сен бар. Мен бүгүн клубка бара албайм. Шефим, эмне болуп атат? Жандармалар келип кетти эле, согуш башталдыбы? Жакшы айттың го. Атактуу Молдоке бар эле го. Ошону бизге чапташыптыр. Бурдурга сүрдүндөшкөн Молдокеби? Ооба, ошол. Аты ким эле? Бедуи Заман беле? Бул жак кайдагыдай эмне кылыптыр? Кандай кыларын билбейм. Мемлекетти кулатат имиш. Башыбызга бале болду окшойт. Келе кой, Шевкет балам, кел. Айыл район башчыларынан кабар барбы? Молдокени алгыла дагы барлак алып барып башчыга тапшырасыңар. Жарайт. Мырзам, жүрүңүз. Оокатыңызды көтөрүүгө жардам берейин. Аман бол, балам. Өзүм эле көтөрөм. Кана кеттик. Бул абалың дагы канчага созулат? Музыка чертип каргыш айткан ал киши кетти, ордуна ким келди? О Кудай, боло турган иш эмес бул. Ачыгын айтсам, көңүлүм калды. Мени түшүнө албайсың. Эң жакшысы өз жайыма кой. Моул мазарларда кыйын абалда калгандар көп. Дубабызды күтүшөт, дуба кылалы. Май токочуңардын жыты айылга тараптыр байбиче. Кошунанын үлүшүн унутпайлы. Жыт акысы да көз акысы сыяктуу билгениңде. Берекеси менен иншалла. Жетет, баарына жетет. Аллахтын рухсаты менен. Карасаң, жалгыз эмес бул жерде. Бир тууганым, кыйын болбосо, могул жерден кишмиш алып бересиңби? Канча алалы, мырзам? Баарыбызга жете тургандай болсун, балам. Мен билгеним, мындайды жазып атканда өзүңдү жоготуп коесуң. Бала кезимде атам мага бир киши тууралуу айтып, жазууң менен ошол маанилүү кишиге кызмат кыласың деген. Ошол күн мына бүгүнкү күн жазып атам. Атам айткан ошол куттуу киши ким болду экен деп ойлонуп жүрөм.
Ким билет каякта жүрөт. Эртерээк ошол кишини таба алсам, калемим буйругуңузда дейт элем. Куттуу киши деп калдың. Бизге бул жерге бир молдо экени сүргүндөшөт экен. Чыгыштан келет имиш. Жолоочу ким болсо, акчаны ошол төлөйт. Таксырым, сизди өкмөт жөнөтүп атат. Болбойт. Мындай учурда да элдин акчасына кол салган болбойт. Төлөнчү акчаны берем. Жетет молдоке, жетет. Молдокем, эмне кылганың үчүн сени бул жерге чейин сүргүндөштү? Инсандар зулумдук кылат. Тагдыр болсо адилеттик кылат. Вандай инсандарга Куран сабагын бергенди токтотуп койдум. Акыретимди куткарайын деп обочолондум. А негизи инсандарга пайдалуу болуу үчүн араларында болуу Аллах Тааланын каалаганы. Качан өзүмдү гана ойлогонумда, тагдыр өкмөттүн колу менен мени жазалап бул жерге жөнөттү. Моул өлүп калыптыр, ыргытчы. Байкуш эмнеге өлдү экен? Инсандар да өлөт го, я. Инсандар эмнеге өлөт? Сен өлүң келеби? Тигилерди карачы. Ат минген. Атам эмеспи? Каяка баратышат? Атам айткан, жаман киши келет деп, ошону тоскону баратышат. Кандайчы жаман? Эмне кылыптыр? Кайдан билем? Иши кылса жаман деди. Болгондо да абдан кооптуу экен. Аз калды молдоке. Күн кире электе барып калабыз. Убакыт өтүп баратат. Асыр намазын окушум керек. Кайыкта намаз окуса болобу, кожо таксыр? Бир тууганым, кайыктын алдын бир аз бул жакка бурчу. Allahu Ekber. Мындайды мен да, силер да көрө элексиңер. Аябай кооптуу киши экен. Неман мырза, сиз болгон жерде мындай кишилердин башкаруусу болобу? Ушул киши экен. Ооба да. Эмне заман деп атышты эле? Бедуи заман. Эмне дегенди билдирет экен? Таң калтырган адам имиш. Сүргүнчүнү алып келдик. Өткөрүп берүү кагазын алып кайтабыз. Эмне үчүн бул жерде экениңди билип атасыңбы? Ызы чууңду укпайын. Уруксаатым жок, эч нерсе кыла албайсың. Эсиңе түйүп ал. Турак жай табылгыча бир нече күн эптештирип тур кожону. Өйдө жагымда жерлер бар. Хафыз, ал молдоке начальник мырзанын уруксаты жок бир нерсе кыла көрбөсүн. Өтүңүз. Бул кожо бизге көйгөй жаратпаса экен. Ал заман өттү. Азыр абал башка. Бул жер конок бөлмөс, молдокем. Узак жол жүрдүңүз. Эс алыңыз. Башынан макулдашып алалы. Эрежем бар, бир тууганым. Акысын бербей бир да нерсе албайм. Мырзам, меймандан да акча алчу эле. Каалаганыңыздай болсун, молдокем. Мусапыр сүйгөн бир тууганым. Туура түшүн. Бул эрежемди азыркыга чейин буза элекмин.
Келиңиз мырзам. Аллах эмне берсе. Senin atın kim? Сания мырзам. Mağa dua kıl, Saniye kızım. Balam, koy otursan. Чоң рахмат мырзам. Aş bolsun balam. Alo. Мырзам, ова, келди мырзам. Даро бош үй таап ижарага алабыз мырзам. Жарайт. Көз алдыбызда болот. Урматымды билдирем мырзам. Эмне болду ата? Эмне болмак эле. Эскичи молдо менен алек болсун деп тапкандар мен. Эскичи деген эмне ата? Рисалеи нурлар алгачкы жолу Даник катары топуракка ушул жерде түшкөн. Бул чынар багы рисалелердин улуулугуна, ушул жөнөкөй үйдө авторунун моюн сунуусуна ишарат кылган эски салуучу катары ошол күндөрдөн бул күндөргө келди. Жакыр үйүбүздө калууңузду абдан каалайбыз. Жок дегенде бир табак сорпобузду чанбасаңыз, саниет жеткирип турууну аябай каалап атат мырзам. Эрежемди билесиз. Ошол шарт менен гана болушу мүмкүн. Көзүңдү молдодон алба. Баарынан доклад талап кылып атышат. Каяка барып атат, эмне деп атат билишиң керек. Бул киши бул жерде жалгыз калсын деп жөнөтүлдү. Билдиңби? Эч ким ага жакындабасын. Түшүндүңбү мени? Кызматыңда калам десең көзүңдү чоңураак ачкының. Макул, баарын аткарабыз мырзам. Ал күндөрү барлалыктар чоочуган жана чоочуткан караштардын басымы менен ар мүмкүнчүлүктө бул чоочун кишини жашыруун иш кылган киши катары тиктей карап жүрүштү. Өкмөт буларга көз ачтырса, ким билет? Дагы эмне кылып ишерин? Бул киши пайда көздөгөндөрдүн алдыңкысы. Киши колдонот. Дин айтат го, алданбагыла деп. Оюнун баары акча.
Токто, Мустафа чабыш, токто. Отун чогултмуш болуп жашыруун иш кылбай элесиңби? Жашыруун иш кылууну, айламал табууну сен менден да жакшы билесиң. Ой, тоба. Ширкейдин курт кумурсканын көзүн ким жаратса, күндү да ал жараткан. Биттин ашказанын ким түзгөн болсо, күн системасында ал түзгөн. Аллахтын бул садык кулуна өз аныктамасы менен тагдыр калем берген эмес. Муктаждык тили менен кылган бул дуасын кабыл кылгандын белгиси катары барла жана тегерек аймагы миңдеген калем болуу үчүн кезекке турушкан. Байым, талаага кайра кечигиз. Жамгыр жаачудай. Бир аз шашып коюңуз. Жамгыр Аллахтын мээриминин материя кийген абалы. Ошол себептен ага мээримделет. Качан келери белгиси көрүлөлүктө белгилүү болбойт. Белгилери көрүлгөн соң да жаашып болжолдон өткана. Андыктан жай турган убагы кайыптуу. Жамгырсыздык убагында Аллах бизден дуа кылуубузду каалайт. Аллах көктөн жамгыр жаадырат. Аны менен өлүмдөн кийинки жерди тирилтет жана аерде түрпүк түстө өсүмдүктөрдү өстүрөт. Өлгөндөрдү да ушинтип тирилтет. Мырзам, рухсат берсеңиз мен жүйөйүн. Астагфиралла. Бир тууганым, сенин атың ким? Атым Сулейман мырзам. Айылыбызга кош келипсиз. Караңыз мырзам, мен тетиги жерде жашайм. Коңшу болобуз. Ар дайым күтөбүз. Коңшулук милдети. Мен да күтөм бир тууганым. Мырзам, мен... Хош келипсиң, Шамдык бир тууганым. Аллах разы болсун, мырзам. Мен сени күтүп аткам. Мен... Жаз бир тууганым. Бисмиллах, бардык жакшылыктардын башы. Биз дагы алга чана айтуу менен баштайбыз.
Бул куттуу сөз исламдын белгиси болгондой эле ар бир барлык абал тил менен жалаң аны айтып жатат. Эй, Напсим, сен бир жолоочусуң. Дүйнө учурап өтчү жай. Алсыздыгың, жакырлыгың чексиз. Душмандарың менен муктаждыктарың сансыз. Андыктан бисмиллах де. Бул дүйнө жайынын мээримдүү кожоюну жана башкаруучусун ысымын ал. Ошол ысым менен иш аракет кыл да, бүткүл ааламга тилемчилик кылуудан, ар окуядан коркуп, үркүүдөн кутул. Сüleymanım, Şamdık Tevfik'tin kayсыл işi var Молдекенин жанында? Эмне кылып атат бул кишилер я, а? Молдеке сүйлөйт экен, тигилер жазат экен. Жазат дегениң эмне? Эмне жазышат экен? Рисале жазышат экен. Эмне? Рисале дешет. Эмне дешсе да, китеп жазыла турган болсо, мамлекет жаздырат, мамлекет. Ал китеп жазып эмне кылат экен? Үйүнүн алдында бир жыйын тактай бар. Чынардын үстүнө үй салышат экен. Тактайбы? Чынардын үстүнө үй салышат бекен. Бул киши үйгө батпай бакка чыгат экен да. Муну эми барбарга кантип түшүндүрөм я? Ырас, ар нерсе маңыз жактан бисмиллах деген соң, Аллахтын нематтарын бизге алып келип атышкан соң, биз дагы бисмиллах дешибиз керек. Аллахтын атынан беришибиз, Аллахтын атынан алышыбыз керек. Жакшылык эле болсун мырза, ойлуусуз. Заман айланат, доор айланат. Ушундай бир учур болот. Көпөлөктүн пилладан чыгуу убагы. Дейин дегеним, барлада куттуу инсан бар. Эмесе таанышууга убакыт келди. Холиси мырза зияратка барып келели. Хосрев мырза, ачка, жөө, орозо боюнча барасыңбы? Анын үстүнө 40 чакырым. Улуу инсандардын алдына кеңкейип барган болбойт. Кичпейилдик менен гана барыш керек. Ат минип албайсыңбы, бир тууганым? Сен деги кандай адамсың? Же мечитке баратат, же кырга. Курт кумурскадан эмне түшүнөт экен? Билесиң, тамеки сыяктуу кичинекей адатты, кичинекей коомдо, болгондо да күчтүү өкмөт өтө чоң аракет менен жогото алат. Бирок Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын материалдык күчү жокко эсе болгон. Бет алдында караңгылык доорунун ошол жапай ишеними, адаттарына катуу байланган инсандар болгон. Бул инсандардан сахаба делген бүткүл замандардын эң ыйык жамаатын болгондо да 23 жылдай өтө кыска заманда чыгарган. Анын пайгамбарлыгын көрбөгөндөргө гана чыгышсынчы. Алышсын эң атактуу 100 философту, 100 педагогту, 100 психологту, 100 социологту бүгүнкү каалаган өлкөгө барышсын. Ошол инсандын 23 жылда жасаганын 100дөн бирин 100 жылда жасай алышар бекен. Хулусибей бир тууганым, мен сени Рисале-и Нурдун биринчи окуучусу катары кабыл алам. Мырзам, уруксат берсеңиз, сиз менен кат жазышкым келет. Алыстыктын белгиси болгон кат жазышуу адатым эмес. Бирок сиз жазсаңыз болот. Аман эсен болуңуз мырзам. Бул кандай шейх? Бөлөктөргө окшобогон.
Мындай заманда ыйман жана Куран кызматы ушунчалык маанилүү дейсиң. Ага миңдеген калем жардам бериш керек. Миңдеген калем дедиңизби, мырзам? Барладай жерде мындай кантип болсун? Биз себепкербиз. Себепкерликти берген Аллах. Анжыр багын анжыр уругуна жайгаштырган Аллах. Барла уругун миңдеген мөмө берген бакка айланталат. Байым тамак аз эмеспи? Ооба байбиче. Мырза бир нече кашык эле жейт. Сания. Келдим ата. Кана эмесе. Ойнобой түз алып бар, Макул ата. Хусрев бир туганым. Сиз сураган бул суроолордун жоопторун илми хал китептеринде оңойлу таба аласыңар. Бүгүн мындан да маанилүү болгон, мындан да көп аракет кылына турган маселе ыйман маселелери. Алло. Ата мырзам. Молдо бирөөлөр менен жолугаттыр. Келген кеткендер болуп аттыр. Сен ал жерде эмне куроо кайтарып атасыңбы? Начальник деген кызматтагыларын ойлонуп жүрүшүң керек. Туура айтасыз мырзам. Молдоке жаздырууга, окутууга киши таба албасын дедик. Кана, чыгарсаң башыңды. Же коркотасың бизди. Эмне кылып атасыңар, балдар? Кана атабыз. Балдар, бул байкуш жаныбардын тили жок. Жаны кыйналганын силерге айта албайт, балдарым. Силердей эле аны да Аллах жараткан. Кое бергиле, кетсин. Макул мырзам. Керек болсо бардык кагаз калемдерди Бирок жолтасыңар дедик. Бул маселе боюнча абдан олуттуубуз. Ошого жараша кыймылдагын. Макул. Молдо келип телефон келди. Экөө тең эле келбегенде гана. Ва субханаллах. Сулейман бир туганым, барып ташбаканы куткар. Балдар, силерге эмне деди бир аз мурун? Жаныбарларды кыйнаганыңар туура эмес го, а? Бисмиллахиррахманиррахим. 28 сөз. 5 тууралуу. Барладагы ар бир куш, ар бир аар айталат. Барланын бардык бакчалары менин саякат кезүү жерим деп. Башкалардын да ушундай таризделе бакчаларынын пайдалануусу анын пайдалануусуна тоскоол болбойт. Ар бир инсан да айталат. Менин жаратуучум бул дүйнөнү мага үй кылган. Күн болсо чырагым, жылдыздар электр жарыктарым, жер жүзү гүлдүү килемдер төшөлгөн бешигим деп. Башка барлыктардын жер жүзүнө так ошондой тариздеп пайдалануусу анын бул өкүмүн жалганга чыгарбайт. Андыктан ар бир инсан бейиште өзүнө таандык макамы болсо да, бейишти толук бойдон пайдалана алат. Ушул маселенин жазылышы канчалык кыска созулду, Ооба, 1-2 саат гана созулду. Анан агып кетти. Толук берилгендик менен кызмат кылган Сулейман бир туганыбыздын бакчасы ушул жер. Анын ыкласынын керемети. Сабри мырза олуттуу алым. Балким алда баргысы келет. Аймакта олуттуу кыймылдар башталыптыр. Мен билгем анын бош турбаарын. Эң мыкты тыңчыларыбызды Испарта аймагына жайгаштырдык, мырзам. Молдону катуу көзөмөлдө кармап турабыз. Силер катуу көзөмөл кылып атканыңар менен жыйынтык жок болуп атпайбы? Каалаганын кылып атат го. Маселени чечээр жолдор көп, мырзам. Мисалы, уруксат берсеңиз, селдиченди жоготууда колдонсок болот. Бирок бул ишти бир жан билбегендей кылышыңар керек. Антпесе
Бул эл барып молдосун куткарып алат. Барлага Азирети Бейдузаманга зияратка баратабыз. Сени да ала кетели деп келдик, бирок Катуу ооруп атат, сүйлөй албайт. Көптөн бери ушундай. Абдан кадырлуу кожонун жанына баратсаңар, дуа кылып койсо, тумар жазып берсе, Сабри мырза айыгып кетсин. Иншаллах. Аллах шыпа берсин. Иншалла. Алла ыраазы болсун. Могунун тагынсын бир тууганым. Бир тууганым, мен шейх эмесмин, аалыммын. Мырзам, биз окуучулукка кабыл алынгыбыз, калемибиз менен кызмат кылгыбыз келет. Бул үчүн эмне керек болсо, кылууга даярбыз. Биз силерге жеткиребиз. Силер болсо жаза алгандарга жаздыргыла. Анан кайра артка жөнөткүлө. Оңдоп түздөйбүз. Силер жазып аткан Рисалеи Нурлар кылымдар бою кыйратылып келген ыйман чебин оңдойт. Сание, каяка баратасың? Карачы, шаардан алып келдим. Түстүү сүрөттөрү бар экен. Берейинби? Алейкум ассалам. Салам алейкум. Мечитке китептен алып келесиң. Бир тууганым Сабриге салам айткыла. Мен тумар жазган ататым жок. Шыпа Аллахтан. Баарыбыз дуа кылалы. Сабри мырза иншаллах шыпа табат. Молдодон канча акча алганыңды айтып койчу. Субханаллах, кайдагы акча я? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир инсанга жардам кылып турмун. Анын эмнеси бар? Алыс бол ал кишиден. Угуп кой Сулейман. Бала бакыраң бар. Начальник мырза укчу болсо оңбойсуң. Ушунчалыктан нерсе ысырап болуп калабы устатым? Бир тууганым, үнөөмдөнүн баардык түрүн адат кылуу керек. Анткени үнөөм нематка жана нематтагы Аллахтын мээримине урмат. Анын үстүнө шүгүрдүн, берекенин жана ден сактын себепкери. Айрыкча инсанды кордуктуу тилемчиликтен да куткарат. Селдечендин иши бүттүбү? Азырынча кабар жок. Бирок жакында жакшы кабар келет. Анчалык оңой бүтөт деп ойлобо. Бул киши катардагы бирөө эмес. Устадым, сизди ушунча ойго батырган эмне? Мурдагы түшүм. Мурдагы түшүм дейсизби? Ал түшүмдө маанилүү инсандар болгон жыйында суроолорго жооп берип аттым. Мамлекеттер жана элдердин арасында жеңил өткөн согуштардын ордун андан да катуу өткөн таптык согуштар алууда. Анткени адамзат мындан кийин кул болгусу келбейт. Кулдукту каны менен талкалап жатат. Азыр адамзат жалдоодон азап чегип жатат. Жалдоонда талкалай турган жараяндын башталганына, ал тургай өтүп баратканына да ишенем. Менин мээм жетпей калды. Бул молдоке эмнесине ишенип өкмөткө каршы чыгып атат? Биздикилердин ою боюнча акчасына ишенет.
Бирок карасаң мунун 1-2 кашык сорпо бир жумуртка менен эле күн өткөрүп жатпайбы? Акчасын жеп ичпесе эмне кылат бул адам? Киши топтоп атыптыр дешет. Кишилерди акчасына сатып алып атыптыр. Ким билет, эми эмне кылып аткандарын. Эми ушуга баш орталыбы? Борбор эмне десе кылабыз да. Хафызым, мынча орол бою от жакканга ширеңке эле алып алсаңчы. Ширеңкени эмне кылайын бир тууганым? Ширеңкеге бир чакчага кагаз алып атам. Ошентип бир нече бара кашыкча жазган болуп атам. Бир тыйын болсо да ысырап деген ысырап. Биз устатыбыздан муну ушинтип үйрөндүк. Мустафа байкем эмне кылып атат, устатым? Мага отурганга жер жасап атат. Ал жерде эмне кыласыз? Окуйм, жазам, эс алам. Эмнеге сиз көп окуйсуз? Аллахтын Курандагы бизге алгачкы буйругу окуу. Инсан китеп болуп саналат. Ааламда китеп, Куранда китеп, бардыгы окулгусу келет. Ошон үчүн окуп түшүнүүгө аракет кылып атам. Устатым, чымчыктын уясын жакшыраак жакка жайгаштырдым. Кабатырланбагыла. Аллах разы болсун бир тууганым. Жакшы болду. Эч нерсе эмес устатым. Жакшылыкка колдонуңуз. Аябай сонун экен. Байым, сиз... Жакшы эле байбичем. Могул балды белекке берип, ал акыбалын сурап кайтам. Кой отурсаңыз, байым. Меңиз, тамекиңиз. Издеп калбаңыз. Аллахка аманат бол. Жолуңуз шыдыр болсун. Момуну түтөтүп гана турабыз. Барганга жараша устаттан сурай келейин. Бул өкүмүңдө эмне дээр экен? It's nearly impossible to define the dimensions of the dangers we are facing. Your words of warning are wise. We must always bear these points in mind, especially when dealing with the likes of Saeed Nursi. Once he convinces people that he's right about his sacred cause, he will become unstoppable. If that happens, there's only two things we can do to minimize his influence. Ордун төлөбөй эч нерсе албайм, бир тууганым. Туура түшүнүңүз. Эрежем ушундай. Принцибим. The public is suffering from poverty, and we can use that to our advantage by distracting them with some sort of mindless entertainment, or make them insecure about the days that lie ahead, create a sense of panic about what may come, have them fear the future. Saeed Nursi has incredible magnetism, and people are responding to his message with great enthusiasm. However, we are determined to limit his threat and do what it takes no matter what the cost. Мунун ээси куттуу аарылар балын бергиси келишпейт, Ооба устатым, бергиси келишпейт. Эмне кыласыңар? Чыгарыш үчүн челегине түтүн үйлөйбүз. Арылар тышка чыкканда гана балын саап алабыз. Так эле тамеки сыяктуу деңизчи. Тамекинин да түтүнү денеге киргенде ден соолук кетет. Оору кирип жайгашат. Бул чындыкты сиз сыяктуу аалымдар жакшы билишет. Астафираллах, устатым. Continuous propaganda is essential here. You need to raise fear against religious extremism. People need to feel unsafe because of this so-called threat. Do you think this will be enough to stop him? Why don't we just get rid of him immediately? That will not remove him from the people's subconscious. We must be careful not to do anything that would encourage people to follow him. In death, he would be an even bigger problem. Once he becomes a hero, it's too late. Yes, as usual, you are absolutely right, sir. Азыркы заман ыйманды куткаруу заманы. Тагдыр мага калем бербептир. Мен сыяктуу жарым сабатка миңдеген калемиңер менен жардамчы болушуңар керек. Устатым, миңдеген калемдер кандай болот? Мен бир калеммин го. Билесиңби? Станция борборлору бар.
бир болушат. Бирок миңдеген жерди байланыштырышат. Бир туруп миң болушат. Спарталык жангешти бир туугандарыбыз да ансыз да калемдер менен жардамга даяр. Рисалелердин аларга жетүүсү абдан маанилүү. Сен да ушул иште станциянын ишин кыласың. Барла жангечтилери этияттык менен чоң ылдамдык менен алгачкы нусканы станция болгон Сабри таксырга ал болсо Рисалеи Нур катчысы Хавыс Али мырзага. Алмаз калем Хусрев мырзага жеткирет. Хавыс Али бакчасында иштеген ыктыярчыларга. Хусрев мырза досу Рефет бейге. Колу калем кармай албаган каарлар үйдөгү келиндерине, кыздарына жаздырууга рисалелерди жеткирип ачты. Эй, ортодо ушунча кагаз айланып, келип кетип жатса силер эмне уктап атасыңарбы? Кирип чыгыш жерлерин көзөмөлдөбөйсүңөрбү? Кылып атабыз, мырзам. Эме бирок сен бул ишти кыла албарың түшүнүктүү болуп калды. Ырас дүйнө өтүүчү болгон соң, ырас өмүр кыска болгон соң, ырас өтө зарыл милдеттер көп болгон соң, ырас түбөлүктүү жашоо бул жерде утуп алына турган соң, ырас дүйнө кожоюнсуз эмес болгон соң, ырас жакшылык менен жамандык жазасыз калбай турган соң, ырас Аллах эч ким көтөрө албаган жүктү жүктөбөгөн соң, жана ырас дүйнөлүк достуктар менен мансап наамдар кабыр эшигине чейин болгон соң, албетте эң бактылуу инсан акыреттин дүйнөгө курман чалбаган, бейзарыл нерселер менен өмүрүн кечирбеген, дүйнөдө мусаапыр экенин унутпай, мусаапыр кананын кожоюнунун буйруктарына жараша аракет кылган, жана саламаттыкта кабыр эшигин ачып түбөлүктүү бакытка кирген инсан. Абдан эле чарчап калып атасың, Зехра. Менин иштерим да сага калды. Байым, сиз жазсаңыз эле болду. Мен үчүн сарсана болбой эле коюңуз. Устатка жардамдашууңуз мындан да маанилүү. Молдокейге күндө шорп алып баратасыңбы? Коркпойсуңбу? Эмнеге корком? Мага кишмиш да берет. Ал аябай жакшы киши. Мага да берет, мен да коркпойм. Молдокей үйүнө келгендерге эмне үчүн жазуу жаздырат? Ата мага аябай жини келет. Сенин атаң эмне эле баарына эле жини келе берет?
Ак көңүл Мустафа, сен атыңдын маанисин билесиң бе? Пайгамбарыбыздын аты. Сен маанисин билесиң бе? Жок. Тандалган, сүзүлүп чыккан, таптаза дегенди билдирет. Бул ааламды бак сыяктуу элестет. Бак данектен чыгат. Мөмө берет жана ошол мөмөдөн кайра данек бар. Мына урматтуу пайгамбарыбыз алейхисаламда Мустафа катары бул аалам багынын данеги да. Анын эң сонун, эң тандалган мөмөсү да. Урматтуу пайгамбарыбыз алейхисаламга жаккан иш кылгың келеби? Ихлас сүрөсүн окуй аласыңбы? Курхунубу? Окуй албам го? Мен сага жардам берем. Кульху Аллаху ахад. Аллаху самад. Аллаху самад. Лам ялид, валам юлад. Лам ялид, валам юлад. Валам якуллаху куфуан ахад. Валам якуллаху куфуан ахад. Азамат, карачы кандай жакшы окудуң. Дагы бир аз эле аракет кылсаң, өзүң эле окуп каласың. Жаттаганыңда мен сени угам. Ууло иши созулуп кетти. Анын өзүнө дем салып атабы же эмне? Чынында эң жакшы чечим мындайларды элдин арасында тентитүү. Эмне кыл дейсиз? Буйрук ушундай. Бул иш жабылса жеңилдеп калат элек. Арыктап да кеттим. Жашуурун арабча азан окуп атышат. Андан баш тарткысы келишпейт. Ошо да кеппи. Ал молдо экенин мечитинде ар дайым жамаат менен намаз окуп атат. Биз билбеген дуалардан да окуп атат. Негизи мечитти ушундай бир кызычуу менен басып кирбейли я? Экинчи молдонун жанына корккондон эч ким баргысы келбей калат. Кана, ишиңерди кылбайсыңарбы? Буларды кармоого келген жоксуңарбы? Кана, кармабайсыңарбы? Аллах. Бул үчүн мага жооп бересиңер. Эмне болду? Эне кармай элексиңерби? Жери чыкчы. Баарыңар чыккыла. Кана чыккыла. Бошоткула. Чыккыла. Түшүнбөй жатабыз. Эмне болду? Мечиттин иши бошосун. Чыккыла. Болду, чык. Молдоке. Сен бул кишилерге жамандык кылып атасың. Өкмөт эми баарын сүйрөйт. Ушул 4-5 айылдык сабатсыз. Эмне ишиңе жарап берет я? Бул кылгандары мыйзамдан тышкары. Мындай кылгандары менен бизди коркутуп кабатыр кылдыргысы келип атышат. Чында бизди кыйнап атышат. Ошол эле маалда тагдырдын сырына акылдары жетпей жатат. Ыйман акыйкаттарынын өнүгүүсүнө билбестен кызмат кылып жатышат. Биздин милдетибиз алар үчүн да жакшылык алып келүү. Бир туугандарым, Рисалеи Нурдун алмаз акыйкаттары коргоо астында. Булар азыр толугу менен менин бейнеме чабуул кылып жатышат. Силер менен жолугушууну азайталы. Ошентип жазуу ишин тынчыраак аткарасыңар. Эмне болду балам? Эмне эле деп атасың? Чоң ата, мага ихласты үйрөтөсүзбү? Аябай чарчап атам. Кечке талаада болдум. Эрте жатайын. Эртең үйрөтөм, балам. Чоң ата, бежүү заман молдону эмнеге такыр уйкусу келбейт?
Жолдош командир, эмне издеп атасыз? Жардам керекпи? Кагазды издеп атабыз. Кагазыңар калбай калдыбы, уулум? Мен окуп жазганды билбейм, командирим. Кагаз менен эмне ишим бар? Исламият күн сыяктуу. Үйлөө менен өчпөйт. Күндүз сыяктуу. Көз жумуу менен түн болуп калбайт. Көзүн жумган өзүнө гана түн алып келет. Устатым. Хулусидан кат бар. Хулуси Рисалеи Нур окуучулугунун милдетин толук аткарып жатат. Анын суроолору бир китепти түзгүдөй болду. Толкундан күтүп жатса керек, жооп жазалы. Макул, устатым. Кийинки сурооңуз: өлүм кандайча немат болушу мүмкүн? Бисмихи субханна. Өлүм тар, кыйынчылыктуу, дүрбөлөңдүү, зилзалал дүйнө, зынданынан чыгуу, кең кубанычтуу, кыйынчылыгы жок, түбөлүктүү жашоого түбөлүктүү сүйүктүүнүн мээрим жайына кирүү. Жазуу каналын эмне үчүн эмдигиче тосо алган жоксуңар? Кишилер көзүңөрдүн алдында ат ойнотуп жүрүшөт го. Мырзам, бир гана барыла эмес да, баардык жака жетип атышат. Эмне кылсаң кыл, токтот муну. Колуңан келбесе үйүңдүн алдынан өткөндө эле кармай бер. Көзөмөлгө ал. Ихласты окуйнбу, жаттан? Кана оку, Мустафа балам, сени күтүп аткан. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vallahu eyat. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yekullehu küfüven eyat. Maşallah балам, өттө сонун. Кел, ала кой балам. Рахмат сизге. Аш болсун. Мен үнөмдөнү принципти тунгам. Наным көп убакытка жетет. Ошого жараша келгиле бир тууганым. Бирок устатым, биз сизди көбүрөөк зыярат кылгыбыз келет. Бир тууганым, мен айыман силерге жана Рисалеи Нурларга зыян берүүлөрүнөн корком. Алар менин бейним менен алек болуп атышканда, Рисалеи Нурлар жаркыроону уланта берет. Бейнемдин кемчиликтери менен мени каралоолору жана кыянаттыктар менен элдин назарына түшүрүүлөрү Рисалеи Нурларга зыян тийгизбейт. Тескерисинче бир жагынан кубат берет. Менин убактылуу болгон бир тилимдин ордуна 100 миңдеген түбөлүктүү Рисалеи Нур нускалары сүйлөйт. Анын ыкыластуу окуучулары миңдеген күчтүү тилдер менен ошол ыйык милдетти кыяматка чейин улантышат. Табият деген санатчы эмес, оймочу иймечи эмес, өкүм чыгаруучу эмес, мыйзам орнотуучу жана кудурет эмес. Иман
инсанды Аллахка баалайт. Бул байланышта инсандагы Аллахтын санаты жана Аллахтын ысымдарынын оймо чимелери көрүнөт да, инсан ушуларга жараша баалуулукка жетет. Ыйман нур да, күч да, ал нур аркылуу инсанга да, ааламга да билдирүүлөр окулат. Чыныгы ыйманга жеткен инсан ааламды да эрөөлгө чакыра алат. Ыйман инсанды инсан кылат. Керек болсо инсанды султан кылат. Капырлык болсо инсанды алсыз жаныбар кылат. Бир тууганым, кечки электе жөнөгө аласың. Устатым, Марик жума түнүндө уруксаат берсеңиз, сиз менен калып дуа кылгым келет. Бир тууганым, бир аз шекер менен чайыбыз бар. Эме, устатым, мен чай кайнатып ийейин. Карачы, бул аалам китебинин түркүн түстүү бетине кудуреттин алтын калеми кандай сүрөттөрдү тартканын көр. Караңгы бир да чекит калган жок, көңүл көзү болгондорго аяттарын Аллах нур менен жазгандай. Кулак сал жылдыздардын бул өтө ширин кутпасына. Кара, кандай жазган акылмандык ошол нурдан акылмандыктарын баары бирге айтышат. Чындыктын тили менен айтышат. Улуу кудуреттүү Аллахтын укмуштай башкаруучулугуна нур чачкан далилдерибиз. Анан да жараткандын баарлыгына, бирлигине жана кудуретине күбөлөрбүз биз. Бул жер бетине кооздогон назданган мужизаларды тамшана карашат периштелер үстүбүздөн. Бул асмандын жер бетине караган, бейишке көңүл бурулган, миңдеген абдан дыкат изилдөөчү көздөрбүз биз. برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله. Селдечен 2 айдан бери тоодо экен. Тоодо болгону биз үчүн жакшыраак эмеспи? Ит кушка сүйлөй берсин. Ал ит куш менен сүйлөшүп атканы менен бир жолун таап инсандарга да үнүн угузат. Бул кишиге анчалык эле этибар бербей элесизби, мырзам? Бул селдечен башкача. Эл бул молдокеден ашыкча бир нерсе таап атат. Артынан эле ээрчип жүрүшөт го. Анда эмесе көзүн түз эле тазалап салбайлыбы? Оңой эмес муну өлтүрүү. Өлүгү тирүүсүнөн да көп ызы чуу салат. Ишибизди бузуп коет. 13 кылымдын ээси Мевляна Халиди Багдади менен устаттын ортосунда жашоолорундагы кээ бир окуяларды кош эсептегенде 100 жылды түзгөн көптөгөн дал келүүлөрүнүн болгондугу өтө маанилүү. Устат, биз айылга кайтып атабыз. Сен да кайтсаң жакшы болот. Жакында кар жайт. Ассаламу алейкум, устат. Кайтканыңар жакшы болуптур. Сания, карачы, сага кайсыңыз жагат? Келе, мага бер, мен кармап турайын.
Мырзам, иш бүттү мырзам. Эртеңкиге калбай жыйынтыкталабыз. Жакшы. Урматымды билдирем мырзам. Кабарлары жакшы. Молдонун ишин бүтүрдүк. Жакшы. Эртеңкиге калбай иш бүтөт. Селдечени өлүптүрбү? Иш бүтүптүр мырзам. Жакшы. Бир нече сааттар калыптыр. Айтканыңардай оңой боло койбойт го. Ошондой болсо гана, ошондой болсо. Аллахым, сен шыпа берүүчүсүң. Устатыбызга шыпа насип кыл. О Раббим. Бир тууганым, устатыбызды уландырышты. Нечен күндөр сүйлөбөйт. Оодарла да албай жатат. Дене табы көтөрүлүп турат. Өлүм менен кармашып атат. Бир туугандарыбыздан дуа кылууларын суранабыз. Намаз убагы өтө элекпи? Устатым, чексиз шүгүрлөр болсун. Жок, өтө элек. Раббиме чексиз шүгүр. Айыгып баратасыз. Сиз үчүн аябай кабатырландым. Бир тууганым, Аллахтын уруксаты менен Ирисалей Нурду Анадолунун боорунан эч ким сууруп ыргыта албайт. Устатым, Санияге калем беребиз деп алаксытышып. Бир тууганым, өтмүшкө жана балелерге тагдыр жактан кароо керек. Кайгылар милдетин бүтүргөн соң, артында жыргалдары гана калат. Устат өлөбү? Устат бирөтө эле айыкты. Апа менен биз дуа кылдык, ал жакшы болуп кетсин деп. Ишенбейм. Өлбөптүрбү? Кантип өлбөйт? Айткам. Бул иш анчалык оңой болбойт деп. Селдеченди жоготуунун дагы башка жолдору бар. Жошутканыңды коюп дароо сүрөтчүнө жөнөт. Сүрөткө тартып кебетеси кеткен сүрөтүн гезиттерге чыгаргыла. Устатым, эгердирден сүрөтчү жөнөтүшүптүр. Сизди сөзсүз тартышым керек дейт. Эмне кылалы? Эй, молдоке бизди ачык эле шылдың деп атат го. Мырзам, эмне кылалы? Сүрөттөрдү гезиттерге берелиби? Айырып таштач. Ушул 2-3 айдан бери жалгыз калдым. Ээн тоолордо, кайгылуу шуулдаган бак дарактардын арасында өзүмдү бөтөн жерде сезип жатам. Бирок Аллага тобокел кылуу менен дарттарыма айланы түздөн түз. Ошол дарттарымдын өзүндө таптым. Аллахты тапкан эмне жоготуптур? Аны жоготкон эмнени тааптыр? Бир тууганым, ушул бөтөн жерде, ушул мусапырканада милдетим бүттүбү?
жазылган Рисалеи Нурлар жетиштүүбү? Силерди жана Рисалеи Нур жыйнагын оордума калтырып, эми улуу жайды издей аламбы? Устатым, кичинекей кызматтарыбызды да өтө чоң көрөсүңөр. Бизди шыктантып гана турасыз. Өтө кемчиликтүү жөндөмүбүзгө көп эле көңүл буруп жатасыз. Бул заманда аң сезимдүү ыйман сабагын берүү өтө чоң фазилет жана ыйык милдет. Аң сезимдүү ыйманы бар момун көптөгөн момундарга таяныч тиреги болот да, ыймандуу элдин катмары ошол жердеги ыйман кубатына таянуу менен күч табышат. Кабарлар анча эмес. Селдечендин ууландыруудан кутулуусу аны элдин назарында баатырга айлантыптыр. Түз эле тазалап салалы бүтсүн бул иш. Бул чечим эмес. Селдеченди элдин назарында түшүрүшүбүз керек. Ачык кылынган кол салуу аны такыр эле алдын тоскус кылып коет. Анан карап тура беребизби? Биз ишти жаңы эле баштап атабыз. Кое туралы. Шашсак жаңылышабыз. Хафыз, жазууну уланталы. Ашыктык деген сүйүү, ашыктык деген күчтүү сүйүү. Өтүүчү сүйүклөргө карай келгенде, же өз ээсин дайыма азаптан жана кайгыда калтырат, же болбосо ошол өтүүчү сүйүктүүсү ошол күчтүү сүйүүгө татыбаганы үчүн түбөлүктүү сүйүктүүнү издетет. Ошентип бул өтүүчү сүйүү чыныгы сүйүүгө, Аллахты сүйүүгө айланат. Аллах, таң калыштуу. Бул рисалелер кандай гана кылдат маселелерге толгон, жүрөктү да, акылды да азыктандырат. Эмне окутасыз, атаке? Бул Куран акыйкаттарын үйрөткөн китеп. Мен бул кишини согуш жылдарынан бери угам. Ал кездери ыктыярдуу полктун командири болчу. Окуучулар менен бирге чыгыш фронтунда чоң эрдик менен согушкан. Азыр барлага сүргүнгө айдаштыр бул мыкты инсанды. Эң кыска убакытта зыярат кылып дуасын алууну ойлоп атам. Just spread the word that Said Nursi is manipulating religion for his political gain, and also claim that his main goal is to establish a dictatorship based on religion. You need to ruin his positive image. Use his ethnic background, for example. Tell people things like, you're Turkish, whereas he is Kurdish. You have many Turkish scholars. Why would you follow a Kurdish religious figure, for God's sake? Yes, sir. That's excellent. You must discourage Said Nursi's students in various ways, using greed and jealousy and the greatest weapon. Бул кызматка шайтандан бөлөк эч ким каршы чыга албайт. Биз инсандардын ыйманынын жана акыретинин кутулуусу үчүн аракет кылып жатабыз. Ыймансыздык бөлөк нерселерге окшобойт. Зулумдукта, бузукулукта, чоң күнөөлөрдө шайтандык жыргал болушу мүмкүн. Бирок ыймансыздыкта эч кандай жыргал жок. Анда кайгыдан кайгы, караңгыдан караңгы, азаптан азап бар. Устатым, уруксат берсеңиз, чайды мен даярдайын. Кой отур, бир тууганым. Ал жерде от жакпа. Чөп да жандуу барлык. Жашоого акысы бар. Анын үстүндө өз тилинде Аллахка тасбих келтирет. Отту чөп жок жерге жак. Бир туугандарым, мен турайын. Эртең Арапа, ажылар Арафатта болушат. Арапа күндөрүндө мен 1000 ихлас окууну адат кылгам. Аткарабыз, мырзам. Жарайт. Эме ошончо куралды кантип алып келет бу кишилер? Жолу жок эле го. Ушундай. Же буйрукту аткарасың, же кетесиң. Түшүндүңбү? Ал жерден өкүм кылуу оңой, албетте. Келип элди ишендирип көрбөйсүңбү? Кантип кутулам бул иштен? Allahu Samet, lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad.
Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Эмне кылып атасың кызым? Устат арапа күнү 1000 класс окуйт экен. Сооп болсун деп апам экөөбүз окуп атабыз. Окугула. Силердин да майрамыңар кут болсун устат. Майрамыңар кут болсун устатым. Бедиреттин балам, бүгүн жаныма келген балдарга майрамдык белек катары жаңгак бердим. Фатиха сүрөсүн окуй алгандарга көбүрөөк берейин деп атам. Мен де билем мырзам, окуймбу? Оку. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Азамат, Бедиреттин балам. Аман болуңуз мырзам. Балдарга Куран үйрөтүү абдан маанилүү. Буга катуу көңүл буруу керек. Куран кызматы материалдык, руханий берекеге себепкер. Устатым, дуа кылсаңыз, мен Куран үйрөтүүнү өмүр бою уланталайын. Аллах ийгилик берсин бир тууганым. Устатым, балам Бедириддин бир тууганды болгону турат. Ал да эркек болот иншаллах. Бир тууганым, бала деген аны жараткан мээрими чексиз Аллахтын белеги. Белектин маңызына эмес, аны жөнөткөнгө караш керек. Молдоке булардын да башын жутту. Көрдүңбү? Эгирдирге суракка баратышат. Минтип отурса эгирдирге далайы барат. Мен аскерде гана курал көрдүм. Бөлөк көргөн жокмун, билбейм. Куралдарды каяка каскар, айтпайсыңбы? Сүйлө. Алып кетме onu. Шамдык тефикти алып кел. Шамдык Тефик, сен кел. Жөн жүрбөй, бир армиялык курал жыйнап коюшуптур. Албетте, муну өкмөт билип койду. Бир армиялык куралды 5-10 киши тоого кантип алып баратыптыр. Орду белгилүү болсо, барып албайсыңарбы куралды? Эмнеге тоого калтырып атасыңар? Бери кара, Молдоке. Бир армиялык курал жөнүндө сөз жүрүп жатат. Каякта бул курал? Бир армиялык курал бар болсо, аны ташыган бир армия бар. Далилдөө айыптоочунун милдети. Борбор бар деп атса, бар. Анда жакшы, анда ишиңер дагы оңой. Бар болгон нерсени далилдөө кыйын эмес. Малда, сен аргим сыяктуу эле окуй бер намазыңды, кыла бер дуаңды. Эмнени эле жазып жейесиң? Диниңе кылган кызматың өзүңө гана зыян. Керектүү кызматты мамлекет кылат. Ошентсең көрөсүң, сага асылышабы жокпу? Өлүмдү өлтүрүп, көрдүн оозун жаба аласыңбы? Карлыкты токтото аласыңбы? Келип аткандардын кетүүсүн токтото аласыңбы? Ичиңдеги түбөлүк деп туйлаган үндү баса аласыңбы? Көрүп атасың, көр эшиги жабылганын, дүйнө бизди таштап кетип баратканын, рухубуз түбөлүк деп туйлап атканын, адамзат болгон далалаты менен бул мүшкүлдү чечүүгө аракет кылуусу керек эмеспи? Байбичем тез бол. Бүтүрүшү керек болгон жазуулар бар. Бул кишилер бизге көп убакыт жоготуруп койду. Жумушту мен бүтүрөм, сен жазууларыңды бүтүр. Аллах сени эки дүйнөдө бактылуу кылсын, байбичем. Бир тууганым, кайрадан чам тоосуна обочолоонуум жакшы болот. Айрымдар кайрадан мени менен алек болуп жатышат. Силер кызматты уланта бергиле. Устатым, биз кандай кылалы? Силер бир тууганым этияттыкты унутпастан
туура эмес түшүнүүлөргө мүмкүнчүлүк бербестен кызматыңарды үзгүлтүксүз уланткыла. Кызмат кылгандар өздөрүн бош койгондо мээримдүү шапалак жеп калуу мүмкүндүктөрү бар. Айыл башчысыз болбойт, ийне устасыз, кожоюнсуз боло албайт, тамга катчысыз боло албайт. Билесиң, андыктан чексиз даражада тартиптүү болгон бул аалам кандайча башкаруучусуз, кожоюнсуз, жаратуучусуз болушу мүмкүн. Иншаллах, устатымдын көрсөтмөсү боюнча жазалаттырмын. Хустрев бир тууганым алмаз калеми менен абдан маанилүү жакшылыкка себепкер болуп жатат. Көз менен эле көрө алган катмарга да шейх болоор бул жазуу ыкмасы иншаллах Курандын сөздөрүндө Хафыз Осмондун жазуу ыкмасын аз гана пайдалануу менен үстү-үстүнө келген дал келүүлөрдүн көптүгү көрүнүүдө. Булар редакция кылынчу рисалелер устадым. 2 кат жана 1 куту бар. Вандык Хажы Нухбей алыс жүрсөм да, каякта жүрсөм да достук абдан бекен. Байланышын үзгөн жок. Демек ажылыкка кайра барган экен. Бизге куттуктоолорун жөнөтүптүр. Хафыз, бизди Нухбейге жөнөттөгөн Мужизаты Ахмадия рисалелерин жөнөткөнсүз да, Жөнөттүк устадым. Аллах разы болсун. Устадым, Хажы Нухбейдин белектеринин саны 21. Сиз бизге даярдаткан рисалелердин саны дагы 21 болду. Бул сонун бир дал келүүгө окшоп атат. Фа субханаллах. Демек, Рафызы Такириден келген бул куттуктоого Мужизаты Ахмадия рисалесинин туура келиши да кылдат дал келүү болуп, барлыкта кокустан орун жок экенин ар бир окуя көрсөтүп жатат. Устадым, нурлар аркасы менен биз бул акыйкатты илимий сабак алып аттык. Окуялардын тили менен бул сабагыбызды айкын түрдө бекемдеп атабыз. Бул болсо бир тууган иним Абдул Мejidден. Бул заманда берилген дос жок дегендерге бул кишилер жакшы жооп. Бир тууганым дүйнө тоголок, негизги кездешүү акыретте. Карындашым ханымдан да кабар бар. Шамда жашаган карындашым ханымдын да саламын жеткирип атат Абдул Мejid. Карындашым да менин абалымды абдан билгиси келип атыптыр. Бул куттуу аалым айым дубасында мени такыр унутпайт. Жооп жазгыңыз келеби? Алар жооп алууга акылуу. Азиз, чынчыл, изилдөөчү бир тууганым Рефет Бей, жаңы төрүлгөн кыз балаңыз куттуу болсун. Мүдөбүздүн эң маанилүү негизи мээрим. Кыздарда мээрим баатырлары болушкан үчүн андан бетер куттуктоого татыктуусуңар. Туура көрсөңүз, ысымы Зейнеп болсун. Жана дагы бир берекенин булагы болгон Куран үйрөтүүнү улантууңузда да бүткүл жан дүйнөмөн арзуу кылам. Устатым бул уяларды көрсө, чатырды бул жерге курдурбайт. Бүт жерлер кумурскага толуп турат. Устатым көрөлекте үстүлөрүн топурак менен көмүп салчы. Уя жыгып, уя салган болбойт, Мустафа Чавуш. Силер чатырды бөлөк жерге салгыла. Устатым, караңызчы, бул жердин баары эле уя экен.
Кетип башка жер издейбиз. Уяларына зыян тийгизип койдук. Бул шекер алардын чайы болсун. Устатым, сиздин кумурска элине өзгөчө бир мамилеңиз бар. Жаш кезиңизде да сорпоңуздун күрүчтөрүн кумурскаларга берчү экенсиз. Бул кумурска жана ары эли жумуриятчы болушат. Ошол жумуриятчылыгын сыйлап, шорпоңдун күрүчтөрүн аларга берчүмүн. Мырзам, тыңчыларыбыз Саид Нурусинин айланасына барган сайын өсүп баратканын билдирип атышат. Тоодо да болсо бош турбастыгы белгилүү болчу селдечендин. Кандайча 4 дубалдын ортосундагы киши мынча кишини башкарып жатат? Диний иштер ушундай. Түз логика менен түшүндүрө албайсыз. Чечим кандай болду ошондо? Күрөшүүбүздү акырына чейин күрөшөбүз. Көшөрбөсөк бул киши пландарыбызды жексен кылат. Кожонун улуту бөлөк беле я? Ооба. Ооба. Түрк эмес экени элге жайылды. Тегеректеги кишилериңер муну тынымсыз жайышсын. Кылдат иштешсин. Эмне, Саид Нурсин дагы эле офицер зыярат кылып атабы? Миңбаш Асым дедиңби? Кишилер молдоке коркуна кирип колуну өп чыгып атышыптыр. Мен отурса биз дагы күйүп Туура айтасыз. Кайра кайталайм. Аймакка кагаздын киришин да, кишинин киришин да катуу эске алгыла. Айтканыңыздай болот, мырзам. Бул кожо бөлөк улуттан, силер болсо башка улуттансыңар. Эмне үчүн аны ээрчисиңер? Макул деңизчи молдоке. Бирок баарыбыз Аллахтын кулу эмеспизби? Ошондой. Бирок өз алымдарыбыз турганда, сырттан келгендердин артынан эмнеге ээрчишибиз керек? Эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар? Бул молдоке күрт, бизге андан жакшылык келбейт деп аткан. Өтө туура айтыптырсыз. Бул кишинин колуна мүмкүнчүлүк тийсе, мамлекетти экиге бөлөт. Жолдош начальник, бул кишинин жазгандары да, кылгандары да ортодо. Муназарат деген чыгармасы бар. Жумуриет боло электе жазылган. Күрт урууларын аралап кыдырып, калкты биримдикке чакырган. Ал тургай Явыз Султан Селимдин келишпес кыжалаты менен жүрөгүнүн кантип титирегенин баяндаган бир ырын мисал келтирип, күрттөрдү сөзсүз түрдө түрктөр менен бир болуусу үчүн мен ал кишинин жолун кармангам дейт. Мунун кайсыл жагында бөлүнүү бар? Кечелик каяктасың? Кечиксең жооп берип каласың. Кайдан билебиз иштин ички жагын? Ар бирибиз жалганга кулак сала берсек, анан жалгандан ким өлүптүр? Бул кишинин оозунан жалган эч качан чыккан эмес молдекем. Парламенттин монархиялык күндөрүндө ар ким улутчулдук үчүн көтөрүлүп аткан күндөрү Истамбулдагы күрттөрдү тынчтанууга көндүргөндүгү баарыбызга маалым. Күртчүлүк кыймылдарына кабылып,
бузуку күрттөн Салих Түрк артык көрөм деген аалым досын кантип көндүрүп алып ал оюнан баш тарткандыгы да китептерин окугандарга маалым. Мунуңа макул, бирок эмне үчүн бул жерге айдалды я? Мамлекетке зыяндуу болгондугу үчүн албетте. Бул киши күрт, муну эсиңерге түйүп алгыла. Сөзсүз түрдө жашыруун эсептери бар. Бизге мындан жакшылык келбейт. Эмне үчүн келбейт, начальник мырза? Бул инсан парламенттин жыйынында Ванда университетин ачтырышы үчүн убара тарткан. Парламенттен чечим чыгарткан. Анын үстүнө диний илимдер жана табигый илимдер окутулган университет. Андан сырткары ал жакта балдар тил үйрөнүшөт. Өзүндөй фанат окутуу үчүн доор өткөн нерселердин тилин билсең эмнеңе жарайт? Жолдош начальник, бедуй заман ал университетте арабча керек, түркчө зарыл, күртчө окутулса болот деген. Устатыбыздан бөлөк түркчө үйрөнүү зарыл болгонун айткан бирөө барбы? Бул маанилүү маселелердин бирөөсү эмеспи? Сен да бир философ болуп кирдиң го бизге. Мындан кийин араб менен да, күрт менен да ишибиз болбойт. Так ушундай. Муалим мырза да молдокенин баласы. Динди силерден жакшы билет. Акылыңарды колдонуп, эмне десе ошондой иш аракет кылгыла. Молдокени жөн жерден эле эчи бербегиле. Жакында муну бул жерден кетиришет. Кетиришсе эмне болот? Төбөн көккө жетеби? Деги каалаганыңар эмне? Өз элинин куттуу молдокеси го. Даяр устатым. Катты дароо эгридирге жөнөтөлү. Бир нерсени эстеп катуу жазгандан кечтим. Мен бул жерлерде өтүүчүмүн. Бирок бул иштин расмий милдеткери жана инсан катары бул жердин оңолушуна баарынан мурда силер милдеттүүсүңөр. Бирок канча жылдан бери уулуңузга болгон мээримдүүлүктүн себеби менен жана милдеткерлигиңизди ойлонуп мага өтө чоң зыян берип жатасыңар. Убалына мындан да ашыкча кирбеш үчүн армияңарды бул жерден алып кеткиле. Бирөөлөрдүн атынан мага жөнөткөн ошол китептер менен акыретте караштуу кайсыл маселе чечилет. Руху түбөлүк деп туйлаган инсандын кайсыл кыйынчылыгы жоюлат. Бул документтер туура болсо 100 миңдеген рисалер жазылган болушу мүмкүн, мырзам. Эмне? 100 миңдегенби? Коркунучтуу сан. Аерде ошончо инсан уктап атабы анда? Жолдоштору ар кандай басымдарды көрсөтүп атышат, мырзам. Жетиштүү эместигин айткам. Жетиштүү болуш үчүн эмне керек болсо улантып жатабыз. Аймакка барып абалды өз көзүм менен көрөм. Бөлүп жаруучулар жана адашкандар ыйман жана Куран кызматкерлеринин жолун тосууга аракет кылышууда. Бул үчүн колдонушкан интригалардын бири терс улутчулдук. Түркчүлүктүн көшөгөсүнүн артына кирип, түрккө душмандык кылган дин билбестерге айтаарым: мен бул миллиондогон бир туугандарымды күртчүлүк кылган бир ууч инсанга эч качан алмаштырбайм. Мен түрк болгон бул мекендин момундарына жана Курандын асабачылыгын аткарган бул элдин балдарына катуу сүйүүм бар. Пропагандалар менен бир туугандарымды менден суутууга аракет кылгандар. Абдан сүйүүбүз деген элиңерге кайсыл пайдаңар тийди? Сен кабыл кыл, ошого жеткир Аллахым. Аллах мээрим кылсын бир тууганым. Рисале жаза алууң үчүн Зехрайым сен иштериңди мойнуна алды. Көп ооруду. Балким бул дүйнөдөн сенин ордуңа кетти. Мен бул маркум бир тууганыбызды окуучулар менен бирге дайыма дуама кошом.
Аллах разы болсын устатым. Аллах сенден разы болсын. Шылтоо эле шылтоо. Колуңарга баардык мүмкүнчүлүктөрдү бердик. Бирок жыйынтык ортодо. Спартада керектүү даярдыктар кылындыбы? Маселен, эмгиче арабча азан окууну улантып атышабы? Ооба мырзам. Мына силерге керектүү жагдай. Молдоке толугу менен жумурият душманы. Барлада калыш керек. Саид Нурсини Спартага жөнөткүлө. Жандагыларды таратып байланышын үзгүлө. Буйрук ушундай. Кармоолор, сурактар, басып кирүүлөр. Мындан ары барган сайын бул иш-чаралар катуулайт көрүнөт, мырзам. Сооптуу иштердин зыяндуу тоскоолдуктары көп болот. Исламият тарыхы боюнча Рисалеи Нур окуучулар сыяктуу мынчалык аз кыйынчылык менен мынчалык кеңири ийгиликке жеткендер болгон эмес. Селдечендин Спартага которулуусу үчүн аракет башталды, мырзам. Бул ишке канчалык этибар бергенимди сиз түшүнүп жатсаңыз керек. Бул киши элге элдин өтмүшү менен байланышын түшүндүрүп күчтөнүүдө. Алдын албаса инсандар бул сел агызып кетет. Туура айтасыз, мырзам. Бирок ал мезгилдер кыйла артта калбадыбы? Артта калышы мүмкүн. Бирок азыр элдин тик туруусу алигиче күчтүү. Селдечен чокту ичтен үйлөп жатат. Бул энеси, бул болсо баласы. Булар берилген достор. Мени такыр жумурткасыз калтырышкан жок. Мен кеткенде буларга карап турасыңбы? Кетем дейсизби? Устатым тынччылык элеби? Намаз убагы. Арабча намаз окулуп атканда киресиңер. Анан ошол жерден алып кетишет. Айтканды кылгыла. Намаз окуп атканда кармоо күнөө эмеспи, мырзам? Болсо, күнөөсү буйрук бергендердин мойнунда. Силер айтканды кылгыла. Жарайт. Болду. Кана эмесе, молдоке кетип жатат. Мындан кийин сени да, мени да издеген сураган болбойт. Эми улам эле кабинетке кире бермей жок. Кароолчу экениңди унутпа. Чегиңен чыкпа. Тургула. Тургула. Бас, эмне болду? Чыккыла. Эмне керек? Бошоткула. Түшүнбөй жатабыз. Бул жерди бошоткула. Эмне үчүн? Тышка чыккыла. Биз түшүнгөн Бол. Болчу. Эмне болуп жатат? Бир туугандарым, кабатырланбагыла, кайгырбагыла, үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Биз коргоо астындабыз. Бул инсандар буйрук алышкан. Ошон үчүн асылып жатышат. Аларга таарынбагыла. Мага дуа кылгыла. Макулбу? Сиздер бийик күнөөсүңөр. Дуаңар четке кагылбайт.
Багыт Испарта. Тарыхта аз кездешкен зулумдуктар уланып арта берет. Бүт дүйнөсүн сепетке батырган байкушка, келейген дүйнөгө батпагандардын зулумдуктары менен кыйноолору артып улана берет. Бул фильм Залкар студиясы тарабынан үндөрү коштолду. Үн коштогондор: Руслан Уразакунов, Нурдолет Копоев, Айзада Абдыкалыкова, Өмүрбеков Максатбек, Болотбек Тилек, Жакшылык Кубатов, Өмүрбек Израилов, Амантур Төрөбаев, Жыргал Талантбек уулу, Өмүрбек Назыралиев, Рамис Матаев, Айбек Сабир Бамат уулу, Имаш Ажыкул, Нурсултан Жыргалбеков, үн иретин топтогон Айдай Иралиева, фильмде отургон Самат Асанов, башкы редактор Эрмек Казыбеков, сөзү обону Кубанычбек Бекжанов. Жүрөгү толо ыйман, колунда ыйык Куран, арнаган ислам динге жан дүйнөсүн, устазым бадый заман. Коркпостон жыгылбастан, сыноого эч сынбастан, Аллахка кызмат кылдым тыным албай, устазым бадый заман. Мухаммад пайгамбардын улантып баскан жолун, Курандын акыйкатын жеткизем деп аттанган өзүм болдум. Жүрөккө сүйүү толуу, ыргак тушанду болум, изине нурлуу жолдун өзүм баскан, барабыз бекем болуп, изине нурлуу жолдун өзүм баскан, барабыз бекем болуп.